Раз, раз, два, три. Так, достор, баарыңыздарга ассалому алейкум. Бүгүнкү соодабызда биз сиздер менен разгон депозит алабыз, достор. Балансыбыз 114 000. Акыркы стримибизде бир аз просадка болду эле. И бүгүн биз, достор, заодно минимальный инвестиция менен кантип раскрутка кылыш керек, кандай разгон кылыш керек, туура ошону сиздерге бүгүн көрсөтөмүн, достор да. Итак, азыр болсо сейфиме $114 800 чыгарайлы. Каражатты кошуу дейт. Так, 800 деп коелу. Ошондо $98 биздин балансыбызда калды. Бул баланс менен биз кандай соода кылышыбыз керекпиз? Бул жакта биз негизинде хотя бы первый сделкабыз, биз полный суммага ачышыбыз керекпиз негизинде, да, потому что баланс маленький и биз максимум 7 же болбосо 5, да, минимум 5 деп коелу, минимум 5 сделкабызды подряд плюска жапсак, достор, биз жакшы кирешеге чыга алабыз, достор, да. Давайте ушуну биз азыр пробовать этели. Давайте $50 ачайын жарым суммага, анткени подстраховкага $48 калтырып коелу, достор, да. Мало ли что биз биринчи, экинчи сделкабызды минуска киргизиши мүмкүнбүз, да, и кайрадан биз дагы бир жолу пробовать эткенге бизге каражат калыш керек, да. Смотрите, bizde валютная пара канадский доллар, японская иена болуп атат. Бизде азыр уровенибизге келип атат. Зеркальный уровень сопротивления 1 мүнөткө. Давайте ушул жерден сатууга ача берели, достор, да. Мынакей бизде уровень, ушул жерде бизде сопротивление. Бирок бул уровень сразу пробой болуп атат. Ну, блядь, пиздец, конечно же. Первая сделка и сразу походу минус болот окшойт. Ну, еще 40 секунд бар. Может быть, и графигибиз бизде кайтып кетиши мүмкүн ордуна, да, но навряд ли, достор. Навряд ли. Негизинде прям именно уровеньге келгенде прям пробой болуп кетип атат да. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бул жакта бизде жакшы уровень бар экен да мурда. Көп жолу бул жакта развороттор болуптур да бул уровеньде. Но сейчас рынок бир аз өзүнүн башка характерин көрсөтүп койду, достор, да. Пробой болуп кетти. Ладно, андай болсо бизде экинчи попытка $48. Давайте полный сумма. Полный суммага дагы бир жолу попытка ачамын 1 мүнөткө продажага, достор. Мало ли что, бирок анализ бизде жакшы көрүнүштө турат. Бизде бул жакта зеркальный уровень, сопротивление болуп атат да. Мурда поддержка болчу эле. И по-любому, достор, бул жакта график анализге туура болот да. Анткени биз бул жакта анализди койгондо, бул жакта бизде уровень болуп атат. Уровень зеркальный, поэтому ачыш керек. Максимум 3 попытка кылышыбыз керекпиз. Просто бизде балансыбыз азыр $100 болуп аткандыктан, достор, биз болгону 2 эле попытка кыла алабыз да. И, конечно же, мындай депозит менен эзгилемей жок, биз сразу прибыльга чыгышыбыз керекпиз. Максимум 6-7 сделка подряд плюс жапсак, жакшы кирешеге чыгып кете алабыз, достор. Итак, экинчи сделка менен бул анализибизди толук отрабатывать эттик. Анализибиз бизге плюс кылып берди, достор. Хотя плюс эмес, кайра эле өзүбүздүн балансыбызды кайтарып алдык. Ладно, мынакей NGN USD котировкасында бизде тренд восходящий болуп атат. Көрүп аткандагыдай эле биз бул жерден азыр могул жашыл линиябызга келгенде жогоруга ачсак болот, достор, да. Мынакей бизде перелом болуп атат азыр. Графигибиз бир эле направленияга кетип өсүп бараткан. Азыр болсо бизде картина алмашып атат. Көрдүңүздөрбү? Жалаң кызыл свечалар болуп, бизде графигибиздин баасы арзандап атат. И бул жакта азыр мына биринчи уровенибиз могул жашыл астыңкы поддержкабыз болуп калат. Ушул жактан 1 мүнөткө биз жогоруга киришибиз керекпиз, достор. Приблизительно ошол линияга жакындап калганда же ошол линиядан ачышыбыз керекпиз да. По сути, бул уровенибиз бизде поддержка же линия трендабыз болуп саналат, достор, да. Вот ошол жерден прям биз ача беришибиз керекпиз. Вот көрүп аткандагыдай эле прям линиябызга жакындап туруп эле карагылачы кандай резко подъем, кайрадан восстановление болуп кетип атат, достор. Мурдакы трендибиз бизде кайрадан эле уланып кетип атат, достор, көрдүңүздөрбү? И, возможно, даже и биздин могул сопротивлениябызды дагы обновление кылат. А может быть, даже и бул жакта бизде коридор болуп калышы мүмкүн. Моундай коридор. И ушул коридордон дагы биз кирип калсак дагы болот да. Мисалы так 5 секунд.
Так, отлично. Экинчи плюс бизде баланс $178. Кайрадан Ва-банк, бирок башка котировкага киребиз достор. Дагы бир ушундай ситуацияны табайлы. Так, мынакей могул жерде мен соода кылып турмун бүгүн. QR чайны. Бул жерде бизде мынакей коридор болуп атат. Коридорчик көрүп аткандагыдай эле. И как раз бизде азыр графигибиз биздин астыңкы линиябызга келди. Поддержка 1 мүнөткө жогоруга кире беремин достор. $179. Мурдакы тарыхтарында бизде ушул жерде 3 жолу сатып алуу сигналы болуптур достор да, индикатор менен карап көрсөк да. Мынакей могул жерде сатып алуу, бул жакта и бул жерде. И үстүдө сатуу деп чыккан экен 2 жолу да. И почему бы и нет достор да. Ушундай жерлерден ачыш керек негизинде. Сделканы соода кылгыңар келсе да. Ушундай коридор, восходящий тренд же паттерндерди билсеңер, ошо паттерндар менен жакшы случайларда кириш керек да. Вот. Прям четкий момент и четкий уровеньден коридорубуздан биз кирдик. Сделкабыз плюска жабылды достор да, мынакей. Биз $343 пайдага чыктык. И буну дагы биз полный ва-банкка ачабыз. Бизде азыр 2 эле плюс болуп атат достор да. Мынакей 1, 2, жок 3-чү плюс экен. Азыр болсо биз 4-чү плюс кылсак уже $659 болуп кетет экен. Так, ладно, давайте дагы бир моментти табайлы. Так, мынакей элементарный момент бул жерде болуп атат. Азыр бизде графигибиз астыңкы жашыл линиябызга, индикатор супер трендибизге келсе, ушул жерден ачсак болот да. Могул достор, эгерде трейдинг сферасы сиздерге кызыктуу болсо, биздин командабызда обучениялар бар, сигналдар бар жана копи трейдинг, и ушулардын баардыгын сиздер бесплатно алсаңыздар болот достор. Биздин каналыбызда трейдер KG миллионы, ушул жактан баардык маалыматтарды алсаңыздар болот. Ссылка ушул эле видеонун описаниясында болот достор. Ошол жактан өтөсүздөр, катталасыздар. И также мен дагы бармын ал жакта, ошол жактан жазып сүйлөшүп кошулсаңыздар болот достор, если реально кызыктуу болсо да. Также сигналы, мынакей өзүмдүн анализдеримди мен өзүмдүн жабык группама жөнөтөм достор. Сиздер дагы 2 маал биздин командабызда соода кылсаңыздар болот достор. Баардыгы описанияда болот, маалыматтар ошол жактан өтүп жаза берсеңиздер болот достор. Итак, достор, бир аз болсо да күттүм. И азыр болсо бул валютная парада мынакей эмиден кайта баштады. 1 мүнөткө ача беремин достор, ушул эле позициядан. И бизде бул жерде өзүбүз көрүп аткандагыдай эле акыркы сигналыбыз покупка болгон. Далее бизде мынакей ушул сызык линиябыз бизде поддержка болуп ролун ойноп калды достор да. По идее бул жакта бизде могундай коридор болуш керек достор да. Вот. И ушул коридордун ичинде биз, конечно же, соода кылсак болот да. Астыңкы уровеньдерден биз жогору качабыз, үстүнкүдөн биз сатабыз достор да. Вот. Бизде бул жерде горизонтальный скальпинг. В данный момент бир аз күттүк, графигибиз күттүк, потому что бизде графигибиз астыңкы линиябызга чейин до конца түшүп келген жок, могул жака чейин да. Кээ бир моменттер болот, графигибиз до конца түшпөй туруп эле көтөрүлүп кетип калышы мүмкүн да. Вот. И как раз ушундай ситуация болуп атат. И плюс биз күткөнүбүз жакшы болду, потому что биз көрүп аткандагыдай эле именно ушул поддержкабызда бизде көп жолу касание болуп астыга барып келди достор да. Мынакей могул жерде сызыктарды карасаңыздар болот. Мынакей бир фитиль, могундай экинчи фитиль, и үчүнчү фитиль, и төртүнчү фитильден кийин анан кийин кайра график көтөрүлүп кетти да. Күткөнүбүз жакшы болду, потому что 1 мүнөтүбүздүн ичинде график астыда жабылып калышы мүмкүн эле да, и минуска жабылып калсак болмок да. Вот. Ошон менен биз күттүк, и күткөнүбүз дагы жакшы өзүнүн жемишин берди да. Так, $659. Далее дагы бир жолу ва-банк ачамын. Кийинки валютная пара австралийский доллар, канадский доллар. Сразу 1 мүнөткө бул жерден сатууга ачамын достор. Моментти кой бербей. Бизде бул жерде тепкич болуп атат достор. Ступенькалар болуп атат. Бизде мынакей биринчи ступенька, давайте ак цветке боёйн. Мынакей могул жерде биринчи ступенька, экинчи ступенька, азыр мына үчүнчү ступенька болуп атат. Ушундай болуп тепкич болуп түшүп кете берет да, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Дагы бир падение болуш керек, ошол менен 4-чү ступенька болушу керек достор да. Вот. Логичный, элементарный анализ бизде. Бизде бул жерде ступенька да. И как раз ушул ступенькаларда биз сатууга ачабыз достор. Итого биз 5-чи сделкабыз, 1 минус менен 6 сделка болот экен. Но плюстарды санай берели достор да. Плюстар 5-чи плюс менен эле биз система анти-мартингела менен $50 менен $48 точнее $48 менен биз
$1267 көбөйттүк достор да. Отлично. Азыр 6 сделка менен эле $1267 менен мен уже $2432 плюска чыгат экенмин достор. Давайте рискнем, да. Была не была. Дагы бир моментти табайлы азыр. Так, кийинки валютная пара мынакей биз азыр индикатор супер тренд менен жардамы менен ачабыз достор. Бул жакта бизде как раз могул глубокий коррекция, глубокий просадкадан жогоруга кирели достор банк. И анализ бизде кандай болуп атат негизинде? Негизинде бизде смена болуш керек да, бул жерде бизде коридор и смена тренда болуп атат достор, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мурда бизде акыркы сигналыбыз менен сатуу болгон бул жакта и график падения болуп келип туруп, анан кийин смена болгон, резко разворот болгон, көрдүңүздөрбү? Могул жогорку линиябызды пробой кылган и кайра падение болуп, бизде могундай коридор болуп атат да. И по сути биз как раз ушул восходящий трендибиз башталып аткан линиясынан ачып атабыз да, поддержкасынан. И плюс бизде супер тренд сатып алуу дегендин поддержкасына келди мынакей жашыл линиябызга. И ушул жерден биз ачып атабыз да, и ушул жерден бизде разворот болуш керек да. Наперёд анализировать эттик и $2432 балансыбызды жеткиздик достор. Итого 6 плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6 плюс и 1 минус болду да. Хорошо, что жарым суммага ачтык башында. Сразу достор, бул видеороликти мен тамызгандан бери прям баягы счетуман, сейфиме ыргыткандан баштап достор, ошол эле биринчи попытка менен мен ушундай результат кылдым достор. Көрдүңүздөрбү? Мынакей бүгүнкү соодабыз, бүгүн бизде еще VIP чатыбызда дагы соода болду. Ким кошулгусу келгендер жаза бериңиздер достор. Мынакей күнүзгү саат 3-тө биринчи сессия, экинчи сессия кечинде саат 9-да болот и потом стрим дагы болот достор да. Вот, обучение, сигналы и копи трейдинг бардыгы биздин командабызда бар достор. Сиздер менен мен Нурсултан, эмки видеодо көрүшөбүз достор. Баарыңыздарга ассалам алейкум.